Саламатсыздарбы? Мен номер 3 эксперименталдык гимназиянын 7-классынын окуучусу Ысыралов Бекжан болом. Мен бүгүн сиздерге бардык сабактардан кантип жетишүүнү жана убакытты үнөмдүү пайдалоонун жолдорун айтып кетем. Убакыттан утсак биз бакыттан да утабыз. Акыл эмгегин маданият китебинде убакытты үнөмдүү пайдалануу 83-бетинде. Убакыт бул эң чоң бакыт. Убакытты үнөмдүү пайдалануу үчүн бардык ишти өз учурунда аткаруу керек. Бир жумуштан чарчасаң, экинчисин аткаруу керек. Хронометраж бул убакытты өлчөө. Ар дайым ишти оңой бүтүрүүнүн жолдорун табуу. Бир ишти бүтүрө албасаң, анда экинчисин алдын ала бүтүп коюу. Базар экономикасындагы эң кымбат нерсе бул убакыт. Убакытты баалоо, өз ишмердигин уюштура билүү. Убакыт бул учкан куш демекчи. Бир ишти аткара албай калсаң, анда экинчисине өтүп кете бер. Биринчисин аткарып бүтүп, анан экинчисине дагы өтө бересиң. Менин бардык сабактардан жетишүүмө менин күнүмдүк режимим себепчи болду. Муну Гапыр Мадаминов түзүп берген. Ушул режимдин натыйжасында мен географиядан түзгөн таблицаларым жана схемаларым. Ал токумда тарыхтан түзгөн схемаларым жана конспекттерим, колониялык системанын пайда болушу жана Америка материгинин ачылышы деген темалар. Ал эми бул болсо биология сабагынан жана калган таблицаларым жана конспект схемаларым. Ал эми бул болсо литературадан, чечтениядан калган схемаларым, таблицаларым, всадник без головы, знак 4 деген темалар. Убакытты үнөмдүү пайдалансак, биз бардыгынан утабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат жана бизге талыкпай эмгек сабак берген мугалимдерге да чоң рахмат.